Мен Кыргызстандын башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Алишерович Абдраманов. Бардыгы жакшы да, баарлар? Жакшы да, жакшы да. Байлардын акыбалы жакшы эле? Жакшы да. Кандайсың? Даярсыңарбы? Жана сүйөтө түшүп калган операция ушул залда болгон да. Бирок айтсаң эч ким ишенбейт. Ушул жерде болгон. 4000ге жакын операция болду бул жерде. Фатал операциялар. Кайсы клапан алды? Кандайсың? Салам алейкум. Салам алейкум, салам алейкум. Кол бере. Эмне келдиңер? Ой, мага. Шуну консультация келдик шуга. Ой, мага. Жүрөгүндө проблема бар. Ошол көрсөттү да. Поликлиникада. Умуслам деген көрөт. Кандайсың? Канча бала бар? Бизде 10 бала бар. Түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борбору Кыргызстандагы экинчи чоң мамлекеттик мекеме да. Ушул мекемеде 12 жылдан бери иштеп келатам, жетекчи болуп. Иш режим демейдеги эле ооруканалардай, кадимкидей эле. Бирок оорулар көп, 60-70 оору ооруканада жатат, аларды көрүп, текшерип карап, эртменден баштап жанагы эртеменки пятиминуткадан баштап, анан татааларын операцияга даярдап, анан ошентип күнүмдүк жашоо иш жүрө берет. Анан мен негизинен ушул өмүрүмдүн көпчүлүк бөлүгү ушул больницада эле өтөт да негизинен. Мана мен өсүп чоңойгон адам болгон үй ушул. Бирок мен төрөлгөн жерим Акман айылы. Ал жерде 3 айга чейин апамдар менен жашаган экенбиз. Анан кийин убактарда келип бул ушул Абык айылында жашап калганбыз. Бул мына силер көрүп турган үй атамдын үйү, менин үйүм деп айта албайм. Атамдын үйүн оңдоп койгонбуз. Бул жерде ошол бир туугандардан 7 азыр тирүү аман эсен, балдары, неберелери ошолар келип турат. Бул биздин мындай чогуу үйүбүз да. Анан ким колунда мүмкүнчүлүк убакыт болсо, шарт болсо келип, ушу атабыздын, апабыздын үйүнө келип, сүрөттө көрүп турасың, келип кабар алып турушат. Атам мугалим болчу. Ал дагы ушу 90 жашка чейин жашады. Апам дагы 90 жашка чейин жашады. Апам айылда эле ошол бала бакчада тарбиячы болуп жүрдү. Анан апамды мындай жакшы элестете алып, кийинчерээк жана энем каза болгондо энемдин колунда чоңоюп калдым деп атпайбы. Анан энемдин колунда жүрүп, анан ошол апам энем каза болгондон кийин апам айланайын, апаң менмимде деген сөзүн эсимде бар да. Ошондон кийин апам бар экенин билип, анан апам эми жакшы, жакын мамиледе болуп, анан бирок баары бир кийинчерээк апам балдар, кичинекей балдары бар эле да. Анан көп көңүл бура албайт окшойт. Анан эжем менен улуу, эжем мени тарбиялап жүргөн да. Калдарбек биздин үйдө 4-чү бала. Мен экөөбүздүн айырмабыз жашыбыз 5 жаш. Туулган күнүбүз да 27 ноябрь. Анан энем бизди кандайдыр бөлүппү, калдарды бала кылып алган сыяктанган да. Эмчи Калдарбек. Анан ошентип жүрүп энебиз дагы өтүп кетти. Анан аябай калдарга кыйын болгон. Энебиз өлгөн күнү орунда издеп жаткан. Мен энемдин өлгөнүнө кайгырбай эле калдардын акыбалына кайгыргам ошондо. Бала чакал болдук дегенде баарыбыз өзүбүз менен өзүбүз болдук. Калдар анан аспирантурада окуду. Аябай буурукер. Характери бир аз эмоциональный киши, бирок мындай талдап караган адам ал чындыкты айтып эле тура берет, бетке чыгатчы. Ошонусу бар, аны түшүнүш керек. Кээде мен дагы
кабыл калам да ошондой ситуацияга. Анан мен өзүмдү мынтип жооткотом, бул элдин адамы, сен Идаят, сен унчукпа депчи, сен сыймыктанып жүрө бер иниңе деп. Ошентип сыймыктанып жүрөбүз. Мен тилекке каршы ошо бала кезде ооруп калып 9 жашар кезде, анан ошол мен 1,5-2 жыл өтө катуу кыйналгам. Баса албай калып, бир тарабым кыймылдабай. Анан ошол больницаларда жүрүп, ошондо ошол медицина эмне экенин түшүндүм. Анан ошол медицинадан ооруп жүрүп, ошол Күмүш Ай деген эжекем эсимде калыптыр, врач эжекем. Ошол киши мен мындайча айтканда диагнозумду тактап, ошол менин тагдырымда чоң роль ойноду деп айтсам болот да. Так диагноз коюп, бул баланын оорусу туберкулез эмес. Вот бир чоң нерв кысылып калган моюн тараптагы. Шишип бар экен деп. Мен ошондо түшүндүм, ошондой эле да. Анан ошол кишинин айтымында анан операция жасап Бишкекте. Анан мен басып кеткем. 2 жыл ошо баспай онтурам. Профессор айтты, сен операция болгондон кийин бутуң кыймылдап баштайт деди да. Анан мындай бутумду кыймылдатсам, уже чувство бар да, мындай катуу кыймылдата албайм, бирок уже чувство сезип атам да бутум бар экенин. Ата, бутум кыймылдап атат дедим. Атам ошондо ыйлаган. Колумду кармап алып ыйлаганын билем да. Ойгонгом ошондо. Ошондой болгон. Атанын сезимин да мен билдим да. Сенден медицинага көбүрөөк жардам тиет деп атамдын сөзү да. Анан ошо сен медицинаны туура колдонушуң керек. Сен врачылык болгонуң жакшы балам деп анан сураган жок, документтерди баары алайлы деп эле. Мен атамга эч мындай ооз ача алчу эмесмин. Анан баратканда да айтып барат, макул атат, макул. Документти алып турган жакында физкультура неме бизнес апарып тапшырып койдук. Армиядан келгенден кийин медициналык институт болчу ал кезде Кыргызстанда. Ошол институтка конкурс чыгып өттүк. 3-4 алып эптеп өттүк да. 82-жылга чейин ошол медициналык институтта окудум. Окуп бүткөндөн кийин жанагы бөлүнүү ким каяка барып иштейт, ошол чоң проблема. Ошентип медициналык институттун өзүндө теоретический кафедра бар, гистология деген. Ошол жака орун бар экен, мейли ошол жака барайын деп, анан мен эми с отличием бүттүм да. Жакшы окудум, анан кыскасы ошол медакадемияда иштеп калдым. 1,5 жыл иштегенден кийин анан эми баары бир кийинки этапка барыш керек да, хирург болушун үчүн кафедрада иштесең болбойт. Анан кыскасы мен ошол биринчи больницада клинический ординатуранын ордуна ошо интернатура деп коет элек, адистик ошол жакта окудум, иштедим, 1,5 жылдай иштеп калдым. Анан профессор Маралов Аспандияр Несипчурович деген киши Москвага бардым, мага окшоп сен дагы ошол жактан 5-10 жыл иштеп окуп доктор болуп кел деди. Кыскасы ошол жака ошол кишинин жолдомосу менен бардым Москвага. Москвада ал жакта да мени бир жакшы адамдар күтүп турган экен. Лёба Кере деген академик, Владимир Браковский деген өзүнүн атамдай жакшынакай мамиле кылышчу. 87-жылга чейин, 87-жылдан ошо 96-97 жылдарга чейин иштедим. Илимдин доктору болдум, кандидаты биринчи, анан илимдин доктору болдум. Операция жасаган, операциянын түрлөрүн үйрөндүм. Ошентип ал жактан бүтүп келдим. Азыр дагы эле пенсия жашында болсом дагы жетекчи болгондон кийин операцияларды жасайм. 2-3 чейинки татаал операциялар болот. Кардиопи жасап. Токтоду болду. Да. Жок токтоду, да. Убакытты белгилеген. Да. Жүрөккө жасалган операциянын дээрлик баардыгы эле татаал болот. Себеби көпчүлүгү жүрөктү токтотулуп туруп анан жасалат да, ичинде порог ошоларды коррекция жасайбыз. Анан 8.000ге жакын ошондой татаал операция болду. 12.000дин тегерегинде жөнөкөйрөөк операциялар болду. Ошолардын ичинде эң эле мындай эсте каларлыгы дүйнөгө таркап да кетти го, билесиңер, свет өчүп калгандагы операция. Ошол операция эсимден кетпейт.
Bir de ceza. Лично сам скажи. Мы занимаемся, пока ничего не переживай, но свет жоқ. Башында өз алдынча жүрөк хирургия илимий борбору уюштуруш керек Кыргызстанда деген идеяларын көтөрүп чыккан агайыбыз ошол кездеги бөлүмдүн жетекчиси профессор Жушубаев, Сейиткан Жушубаевич менен ушул идеяны көтөрүп, кыскасы ошондо Аскар Акаевичтин кол койгон күнү экен, кечинде бизге кабар келди. Анан ошол мекемени түптөп кийинчерээк биринчи директор болуп иштеп калдым. Негизги биз жасаган иштер ошол өзүбүздүн Кыргызстанда кардиохирургдардын уюмун түзүүдөн башка дагы Орто Азиядагы кардиохирургдардын башын бириктирүүгө мүмкүнчүлүк болду. Ошолордун ассоциациясын түздүк. Анан эми илимий мекемелерде негизинен жана журналдар, илимий журналдар болуш керек. Ошол Орто Азиядагы жүрөк хирургия илимий журналын уюштурдук. Азырда иштеп келатат. 6-7 жылдын ичиндеги эң жетишкендигим жетекчи катары. Медицина академиясына ал убакта Кыргыз мединститут деп айтылат эле. Биздин агайыбыз Кыргызстандын башкы врачы десек болот, кардиохирург Исаканович Ахунбаевдин атын ошол медицина академиясына ыйгаранга мен түз салым кошо алдым. Лео Бакере деген мен жетекчим келгенде Ахунбаев агайыбыздын абабыздын 100 жылдык юбилейинде чоң 3 күндүк мероприятие болду, ошондой чоң. Ошондо анан биз Курманбек Салиевич Бакиевке кирип, Лео Антонович Бакере экөөбүз ошол Ахунбаевдин атын медициналык академияга 30 жылдан бери кое албай атыптыр. Бул эмне деген түшүнүксүз нерсе деп айтканда ал киши айтты, кантип эле ушундай болсун деп. Анан ошондо кол коюп указ чыгарды. 4 күндөн кийин указ чыкты. Ошол биздин ошол кездеги биздин медицинага Кыргызстандын кардиохирургиясына кошкон салымдын эң негизгилери деп ошону айта алам да. Мы от всей семьи крайне благодарны как Лео Антоновичу. Биздин үй бүлө Лео Анатольевич менен Калдарбек Алишеровичке терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өзгөчө жогоруда айтылган иш-чарага кошкон салымы баа жеткис. Бул биздин үй бүлө үчүн абдан маанилүү жана көңүл жылытарлык окуя. Калдарбек Алишеровичти атабыз Исак Онович Ахунбаевдин кичимекени Торайгылда жакшы таанышат жана абдан урматташат. Атамдын ысымынын түбөлүккө сакталышына кимдин салымы зор экенин жердештерибиз жакшы билишет жана эстеп жүрүшөт. В увековечении имени Ахунбаева. Башынан эле бул бокска мен мындай спорттук бир жетишкендиктерге барайын деп максат койгон эмесмин. Мен өзүмдүн ден соолугумду чыңдайм деп. Мен бала кезде көбүрөөк ооруп калдым. Ошондой максатта бокска барып жүргөм да. Кандидаттык норманы толтургам. Анан мен небереме деле ошол нерсени айтып атам. Кийин Жалал-Абадка келгенде мага мындайча айтканда жакшы болду десем болот да. Бул жерде жана шартты басып жүргөнгө шарт абдан сонда жогору чыгасың да, кропка чейин. Анан таза аба. Жашыл дарактарды көрүп турасың. Анан кийинчерээк чуркабай калдым. Негизи чуркачы элем. 60 жашка чейин чуркап, эртең менен чуркачы элем. Эми азыр ошол 60-65терде кийин ушул мен көбүнчө басып калдым. Анан жумуштагы бизде ошол дайыма мүмкүнчүлүк бербейт да. Кеч чыгабыз, эрте чыгабыз дегенде. Ушу бош убактарда дайыма ошентип басам. Аиса, кто самый главный кардиохирург? Калдарбек Абдраманов. Врач, профессор, заслуженный врач КР. Родился 27/11/1955 в селе Акман. Образование высшее медицинское. Специалист по сердечно-сосудистой хирургии. А он был боксером? Или как там? Нет, он кардиохирург.
Калдар экөөбүздүн ошондон бери 40 жыл өтүптүр. 40 жылдан да ашык. Анткени улуу кызыбыз 43гө 42де, ошондо биздин турмушубуз уже 43 жыл болуптур. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Мына ушунча жыл чогуу деп айтайын десем, эми турмушубуз чогуу болуп атканы менен көп экөөбүз мындай экөөбүз эки жакта жашаганга туура келип атты да. Анткени бул киши илимдин аркасынан түшүп алып Москвада жүрдү, 10 жыл жүрдү. Мен барып Москвага барып, балдарымды ичтип алып, жанында болобуз деп барсак, аякта кыйынчылык, кой деп кайра келип алганбыз бияка. Балдар аябай балдарга камкор, ар бир келген сайын ошондо кичинекей кезинде эле сен ким болосуң, доктор болосуңбу деп эле ошентип эле внушать эте берчү да балдарга. Анан ошон балдар дагы ошо аткарышты да, үчөө тең доктор болушту. Ансыган эме алардан башка дагы күйөө балабыз да доктор болду. Чоң кызымдын күйөөсү да доктор, келинибиз да доктор болду. Ошол стапам династия атасынын династиясын эме алып кетишти да. Азыр эми буюрса мына неберебиз уже 2-курста окуп атат медакадемияда. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Мына Калдар экөөбүздүн мына бир уул, 2 кызыбыз бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет го. Ошо 12 неберебиз бар. Калдарбек Алишерович үйдө туугандардын арасында биз үчүн албетте ата. Ал эми жумушта жүргөндө биз үчүн кесипкөй кесиптеш. Ата болгондо атам негизи мээримдүү, бирок көп учурларда аябай сүрдүү. Жумушта биз атама профессор катары кайрылабыз. Биз үчүн аябай көп жол көргөзгөн адам. Дагы айта турган нерсе бул атам баардык жакта биз үчүн, үй бүлөдө да, турмушта да, жумушта да, анан илимде да биз үчүн аябай биз сыймыктанган устат. Калдар, кийимиң даяр. Кийин, аз калды саатың. Кел. Ошону чечип кийин да. Хорошо, мана сен жетип ал. Позвоню. Артыштарың, паспорттарың баарын алдың. Ладно, пока. Суббота, воскресенье күндөрү шартка байланыштуу үй бүлө, анан жана жумуш боюнча дагы мен коллегия мүчөсү катары Минздравдын анан конференцияларга катышканга туура келип калып атат. Ошондо 5-ч күнү кетип, воскресенье келишке туура келет. Самолет менен учуп жүрөбүз да, ошол 12 жылдан бери эми мурун Оштон учуп аттык эле, азыр Жалал Абадтан учуп самолетто жакшы болуп калды, жеңилирээк болуп калды деп айтсам болот. Заканчивается посадка на рейс 883. Кандай? Кандайсыз? Жакшы элеби? Баары жакшыбы? 10-жылдары эле Кыргызстандын кардиохирургиясынын өнүгүүсүнүн планын түзгөн. Ошол пландын аймагында ичинде ошол түштүктө эми Жалал Абад деп айтылган эмес болчу, бирок түштүктө жарым эл ошол жакта жашайт. Ошол жүрөк хирургия илимий борборун уюштуруу планы бар эле да. Бирок кийинчерээк себептери бар. Ошол Жалал Абад шаарында ошол уюм уюшулуп калды. Жүрөк хирургия илимий борбору түштүк аймактык. Анан кийин мен барып ошол жерде директор болуш деп калдым. Бул дагы ошол жана биздин чогуу жасалган программанын жүрөк хирургиясын Кыргызстанда өнүктүрүүнү ошонун алкагында түзүлгөн иш болду. Азыр мына мен бүгүн 3-4 күн эле болду, кабар бизде жакшы кабар бар. Эгер мурда ошол Бишкектеги жүрөк хирургия борбору деле эски имаратта иштеп келаткан болсо, кече жакында өрт болду, кандай кыйынчылыктар болуп атат. Түштүктөгү иштеп аткан мекемебиз болсо, эскилиги жеткен, такыр нормативге туура келбеген мекеме болсо, азыр мына кече жакында кабар келди, биринчи жетекчилер ошол Жалал Абадда түштүктө чоң илимий
жүрөк ширге борборунун комплексин, кардиология комплексин куруп беребиз деп кол коюп, ошол документ ишке кирди. Бул жакшы кабар. Ошондой борборлор ар бир областтарда болуш керек деп мен ойлойм. Кыргызстанда Акулмаевден кийинки ошо жүрөк кардиохирургиясынын өмүрүн ушуга байлап, ушул тармакты өнүктүрөм деп Кыргызстандын эң чыгыган жигиттеринин бири Калдарбек Алишерович Абдыраманов. Дүйнөлүк стандартта иштей турган деңгээлдеги жаш кадрлар даярдап, бир практикалык илмий борборго айландырды. Азыркы учурда алардын окуучулары бизге окшогон операция кылып жүрүшөт. Эң алдыңкы дегенде КМШ өлкөлөрүндө, Европа, Россия, Турция өлкөлөрүндө операциялар кылып 10 миң деген адамдардын өмүрлөрүн сактап келип жатышат. Kança yıl oldu. Kavara alıyorsun o sen önde. Ben senin kavaralayın desem telefonun yok. Unutup kaldım takılan. Kızlar kayıt attım eve de. Kanda ki biz ne çürüktüm de. Yaxşı, gel otur. Yaxşı otur. Ben aslında biraz operasyondan çıkıp oturgan. Elde surap atkanın da şu kızınız kayakta dem. Gece istep kalan mı şu kızın kayda жүрөт eкен? Сиздер мен дайыма жүрөгүмдөсүздөр го. Рахмат. Мен да жүрөгүмдүн атасы сиздер деп айта аламын да. Сурагандарга да күлүп калам. Мен жүрөгүмдүн атасы Калдарбек Алишерович депчи. Анан чындыгында мындай сиздерге өтө ыраазыбыз агай. Бул багы мен сизди айта аламын. Аллахымдан келген периште деп айта аламын да. Сиз мен үчүн өмүрүмдү сактап калган периште сыяктуусуз агай. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуңуз агай. Мен да ыраазымын. Канча жыл болду? Операция. 10 жыл. 10 жыл болду. 11-ci жылга келип азыр. Дүйнөгө дөңгөлөдүк го. Эми ошондой экен да. Жараткан ошондой башы бешенебизге жазган экен, көрдүк. Мына аман эсен жүрөсүн. Эми сеники мындай башкалардыкынан башкача өзгөчө операция болгондо 3 кыл апа. Анан кашайып деген ошолдо свет өчүп калды. Эми бул азыр жомоктой эле болуп атат мачы. Мен операция болгон жыл 2014-жыл болчу. Ал мезгилде мен 23 жаштагы кызы болчумун. Азыр ойлонуп карасам, мен ал мезгилде ушул сезимди сезип көргөн эмес экенмин да. Азыр ушул корпуста туруп, менде ушундай сезим болуп атат. Мен жашап жаткандыгымды сезип атамын. Рачки на месте. Кыргызстандын жүрөк хирургиясына, кардиологиясына, медицинасына эмгегимди кошконума ыраазымын, сыймыктанам. Дагы да иштей беребиз. Жетекчилер айтып атышат, иштеңиз дагы 5 жыл, 3 жыл иштеп бериңиз, жаштарды тарбиялап бериңиз деп. Бардык кылган ишибиз элибиз үчүн болуп атат да. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жүрөктөн жүрөккө. Atmen olup kaldı be. Ettim onda.